Саламатсыздарбы ага эжекелер. Бүгүн биз Classroom тиркемесинде окуучуларга кантип тапшырма беребиз, аларды кантип баалайбыз деген суроолорго жооп табабыз. Өзүңүздөрдүн Classroom тиркемеңиздерге киресиздер. Кайсы курстан задание берсеңиздер, аны тандап аласыздар. Бул жерден задание бөлүмүнө киресиздер. Кошуу, задание. Бул жерде силерге өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерден мына жерди бассаңыздар, сүрөт тартсаңыздар болот, тапшырманы берүү үчүн, видео тартсаңыздар болот, ссылка киргизсеңиздер болот, PDF файлдарды киргизсеңиздер болот. Азыр мен силерге ушул телефондун памятиндеги китепти сүрөткө тартып алганмын. Ошону тапшырма иретинде беребиз. Андан сырткары аудио, видео документтерди дагы тапшырма иретинде киргизсеңиздер болот. Мен сүрөттү киргизип алдым. Бул жерге жазабыз. Мисал үчүн алгебра китебиндеги 34 беттеги номер 4 маселени иштөө. Мисал үчүн бул жерге тапшырманы тетрадта иштөө жана сүрөтүн тартып жөнөтүү кетиребиз. Окуучуларга кетти. Өзүңүздөрдүн лентаңыздарда пайда болду. Силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мен окуучу иретинде кирип түшүндүрүп берейин. Киришет. Мисал үчүн кошуу белгисин басышат. Силердин кодуңуздарды теришет, курсуңуздардын. Бул жерден эжекенин берген тапшырмаларды чыгып берди лентаны. Ушул жерден акыркы тапшырмага киребиз, ачабыз. Мынакей. Алгебра китебиндеги 34 беттеги номер 4 маселени иштөө деп турат. Сүрөтү турат. Андан кийин окуучу бул тапшырманы ачып, иштеп, сүрөтүн силерге жөнөтөт. Ал үчүн добавить или создать деп турат. Бул жерди басат. Бул жерге басса өзү окуучу ар кандай документ иретинде же болбосо өзүнүн телефон мүмкүнчүлүгүнө жараша ар түрдүү слайддар жасап жөнөтсө болот, видео материалдар жасап жөнөтсө болот. Андан кийин мына файлга киребиз. Телефондогу документти тандайбыз. Файл. Бул жерден тетрадьти тандап алдым. Мен тетрадька тапшырманы аткарып тартып алганбыз. Загрузка кылабыз. Тапшырма загрузка болду. Андан лишний комментарий дейт. Бул жерде окуучулар менен жекече сүйлөшсөңүздөр болот. Жеке тапшырманы аткарып
жөнөттүм десе болот. Мынакей. Стайтты басабыз. SMS-ти жөнөтөбүз. Мынакей, окуучу тапшырманы аткарды, бизге жөнөттү. Эми биз өзүбүздүн классрумду ачып көрөбүз. Мынакей, бул жерден келди тапшырма. Окуучунун тартып жөнөткөн тапшырмасын ачабыз. Мынакей, ушул жерден ачып текшерип алабыз. Текшергенден кийин мисалы үчүн туура болсо жазабыз. Азаматсың деп. Бул жерге балл беребиз. Мисалы үчүн 90. Бермейт. Окуучуга жөнөттүк. Бул жерден өзүбүздүн окууга киребиз. Кирсек мына тапшырма. Тапшырманы иштегендер бирөө болду азырынча. Балл менен иштеп, мына 90 балл бердик. Биз окуучуга баллды жөнөттүк, окуучуга балл түштү. Аны дагы текшерип койсок болот. Бул жерден мынакей. Окуучунун баллы түштү. Эжекенин SMS дагы түштү. Ушинтип окуучулар менен личный SMS аркылуу жазышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.